Кыргыз Республикасы Тышкы иштер министрлигинин өзгөчө экономика дипломатия жаатында жасалып аткан иштер тууралуу айтмакчымын. Бул тармакта аты үстүндө болгондой биз жалпы өлкөбүзгө инвестиция тартуу, биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясын экспорттоо, четки базарларга экспорттоо, туризмдин өнүгүүсүнө, региондорубуздун, областтарыбыздын өнүгүүсүнө жардам берүү болуп эсептелет. Мына ушул алкакта дагы эң чоң жасалып аткан иш, алынган натыйжа десек жаңылбайм. Мына 2020-жылы баштадык элек. 2020 жылы биздин венгриялык өнөктөштөрүбүз менен өзүңүздөр билесиңер, Европа биримдигинде биздин эң негизги өнөктөш, стратегиялык өнөктөш ушу Венгрия, Мажаристан республикасы. Мына ошол 2020-да биз ниет меморандумуна кол койгонбуз. Тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу учурунда Кыргыз Венгриялык өнүктүрүү фонду же инвестициялык фонду түзөлү деп биздин ишкерлерге шарт түзүп, ушул эки тараптуу долбоорлорго бир каражат булагы болсун деген максатта мына ошол меморандумда жалпысынан $50 миллион бир уставдык капитал менен фонд түзөлүү деген чечимге, принципиалдуу чечимге барганбыз. Андан кийин урматтуу Венгриянын тышкы иштер министри Сиарто мырзанын кайта Кыргызстанга келген учурунда биз жалпысынан эки министрликтин ортосунда ушул Кыргыз-Венгриялык өнүктүрүү фондуну түзүү боюнча келишимге кол койгондон кийин албетте эки өлкөдө тең баягы керектүү ички юридикалык ратификациялоо процедуралары жүрүп жаткан. Мына 2021 жылдын сентябрь айларында ушул ратификациялоо юридикалык иштер бүткөндөн кийин эки тараптан тең ошо фонддун башкаруу кеңеши жана уставтар, жанагы түзүүчү негизги документтер үстүндө иштелип чыгып, ошо кеңешчи директорлор тобу, андан кийин башкаруу тобу шайланып, мына Кыргыз тарабынан, Венгрия тарабынан азыр башкаруу кеңеши иштей баштады. Алгачкы кадамдар катары $16 миллион бир каражат бөлүндү Венгриядан. Азыр ушул каражат кандай шарттарда, кандай долбоорлорго, кайсы тармактагы долбоорлорго берилет, ушул процедуралар аныкталып, мына биздин ишкерлерге кызматка даяр болуп турган кези. Эми мен ойлойм, биздин кыргыз ишкерлер тыгызыраак ушул венгриялык партнер менен байланышып, ушул фондко кайрылып, алар менен мамиле түзүшү зарыл. Ушул эле ыкма менен биздин Борбордук Азиядагы биздин боордош Өзбекстан Республикасы менен өзүңүздөр билесиздер, мындай карым катнаштарыбыз өзгөчө соода экономикалык тармакта мындай жакшы деңгээлде өнүгүүдө. Биз дагы ушул мамлекеттик деңгээлде ушундай келиңиздер, кыргыз-өзбек катташтарыбызды өзгөчө соода экономикалык жаатындагы болгон карым катнаштарыбызды күчөтөлү, биздин эки өлкөнүн ишкерлерине бир шарт түзүп берели, каражат булагы түзүп берели деп атайын $100 миллион уставы менен деп биз сунуштап атканбыз. Ар кандай цифралар айтылып атты. Жалпысынан азыркы алкакта баягы башталгыч катары $50 миллион Кыргыз-Өзбек инвестициялык фонду же өнүктүрүү фонду десек болот, түзүлүп отурат. Башкаруу кеңеши дайындалып, Венгрия, Кыргыз-Венгрия инвестициялык фонддагыдай эле кандай процедуралар менен, кайсы тармактарга, кандай шарттар менен ушул каражаттар алса болот деген процедуралар үстүндө иштеп чыгылып, мына азыр биздин ишкерлерге сунулууда. Жалпысынан айта кетсек, ушул эки натыйжалуу долбоор десек,
көргөзүп атат. Бул биздин өлкөбүзгө абдан керектүү нерсе, биздин ишкерлерибиз мындайга муктач. Ошондуктан биз жалпы биздин өнүктөш мамлекеттер менен чыгыш жагынан батыш өлкөлөрү болот, азыр жакын биздин боордош баягы түрк тилдүү мамлекеттердин арасында боордош Азербайжан менен түзүп атабыз, Иран менен сунуштап атабыз макулдашууларда. Араб мамлекеттери менен биздин карым катнаштарыбыз күчөп атат. Мына ошол жактан биз араб өнөктөштөрүбүзгө да сунуштап, мындай принципиалдуу ал жактан мындай түшүнүү алып атабыз. Мен ойлойм, жакында дагы жалпы коомчулукка ушул кошумча мамлекеттер менен дагы эки тараптуу инвестициялык фонд же өнүктүрүү фонддор түзүлдү деген жакшы кабарларды угасыңар деген ойдобуз. Баарыңыздарды ушундай жакшы кабарларды көзөмөлдөп, ушул инвестициялык фонддор кандай шарттарда каражат берет, кайсы тармактарда колдонсо болот дегендердин аркасынан чыгып, ушул каражаттарды колдонууга канчалык баягы биз алгачкы бөлүнгөн каражаттарды колдоно алсак, ошончолук биз кийинки баягы жалпы принципиалдуу көбүрөөк көлөмдө макулдашканбыз да, кийинки транштарды биздин өнөктөштөрдөн талап кылууга, Кыргызстанга тартууга даяр болобуз. Баарыңыздарга ийгилик.